Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Өзүңөр түшүнгөндөй эле бул видеодо дагы биз U20 Кыргызстан курама командасы жөнүндө сөз кылабыз. Неге сөз кылабыз дегенде, өзүңөр баарыбыз билебиз. Эртең биздин U20 курамабыз Кытайдагы Азия кубогундагы өзүнүн алгачкы оюнун баштайт. Биринчи оюн бизде Австралия курамасы менен болот. Кыргызстандын убактысы боюнча күндүзгү саат 3-төн 15 мүнөт өткөндө бул оюн башталат. Азыркы учурга чейин бизге эмес, көпчүлүгүбүзгө оюнду каяктан көрөбүз, кандай болот дегенге окшогон суроолорго тактана жооп ала элекпиз. Бирок бир гана нерсени билебиз, Этномедиа платформасынан түз эфир алынып берилет кыргызстандыктар үчүн. Кээ бир биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз айтып атат, Этномедиа сыртта иштебейт экен деп. Алар кандай көрөт экен азырынча белгисиз. Тилекке каршы КТРК Спорт бул оюнду алып бербейт деген сөздөр чыгып атат. Кайра болбосо ал сөздөр туура эмес болуп чыгып, КТРК Спорт алып бере турган болуп атат. Иши кылып тактана бир мындай жооп ала элекпиз азыркы күнгө чейин. Ал эми оюндун өзү боюнча буга чейин биздин U20 курамабыз Австралиянын U20 менен ноябрь айында 2024-жылы кезгелешкен болчу. Буга чейин башка видеолордон бул нерсенин баарын айтып келгенбиз. Анда дейин Panda Cup деген турнир өткөн Кытайда. Ошол турнирде биздин курамабыз Австралияга 2-4 эсебинде жеңилип калган болчу. Бирок ал турнирдин уюштуруучулары эч кандай бизге түз эфирди уюштуруп бере алышкан эмес. Ошондуктан биз ал оюндун кандай болгонун талдап көрүп биле албайбыз. Тилекке каршы бирок бизге 2-4 эсебинде жеңилгенибиз белгилүү. Башка оюндардан айырмаланып, башка биздин курамаларыбыздын оюнунан айырмаланып, бул оюнда биздин жаштарыбыз ири эсеп айырмачылыгы менен жеңилишкен жок. Болгону 2 гол айырмачылыгы менен жеңилди. Жана өздөрүнүн дарбазасына эле гол өткөрүп калбастан, каршылаш Австралиянын дарбазасына дагы 2 гол киргизип жетишти. Бул деген жакшы көрсөткүч деп, жакшы кандай десем, натыйжа деп айтсак болот. Анткени бул дагы болсо биздин курамабыздын Австралия курамасы менен тең тайлаша каршылык көрсөтүп, оюн көрсөтүп, жакшы жыйынтык чыгарганга минималдуу болсо дагы мүмкүнчүлүктөр бар деген сөздөн кабар берет. Жана башында айткандай, биздин азыркы учурда бул оюндардын бардыгын, алдыда 3 оюн бар. Тайпалык этапта биз Австралия менен, Кытай менен жана Катар курама командасы менен оюн өткөрөбүз. Бул оюндарды кай жактан көрөбүз азырынча такыр белгисиз. Болбосо оюн эртең башталат. Ошондуктан азыркы учурда биздин Telegram каналыбызга катталып койсоңор, ал жактан бардык маалыматтардын бардыгын силерге чыгарып айтып, баандай шилтемелер болсо түз эфирлерге ошол жактан чыгарып берип турабыз. Ошондуктан ушул видеонун описаниясында биздин Telegram каналыбызга ссылка бар. Азыртан кирип катталып койсоңор, баягы ашыкча болбойт дегендей. Ошол. Бирок азыркы учурда деген эң бизге белгилүүсү бул Этномедиа платформасы. Аларга чоң рахмат. Ушундай учурда жардамга келип деп айтсак болот керек. Азия кубогун көрсөтүп, түз алып бергендери үчүн. Жана КТРК Спорттагы кийинчерээк же болбосо ушул оюндарды алып бергенге болушунча аракет кылып, аяк акырында алып берет деп биз ишенип турабыз азыр. Жана интернет булактарынан карасак, U20 Австралия курама командасы Panda Cup'тан кийин, Panda Cup'та биздин кураманы 2-4 эсебинде жеңгенден кийин болгону 2 кайын гана оюн өткөрүп тур. Ал ошол эле Panda Cup турниринде Кытай менен ойноп тур. Кытай менен 1-1 эсебинде тең чыккан экен. Андан кийин болгону бир гана оюн өткөрүп тур. Ал Монголия менен оюн өткөрүп тур. Алар Монголияны болсо 10-0 эсебинде жеңип. Ал эми биздин курамабыз болсо көп оюн өткөрдү. Бул биздин футболчуларыбыздын оюнуна терс таасирин тийгизбейт деп биз үмүттөнөбүз. Өзүңөр билгендей, мурунку жылы 2024-жылы тагыраак айтканда биздин өзүбүздүн улуттук курама командабыз Азия кубогуна барганда, Катарга барганда 2023-жылы алдында бир 2 ай даярданышкан болчу. Алар дагы ошол 2 айдын ичинде алар дагы көп курамалар менен баягы жолдоштук беттештерди өткөргөн болчу Азия кубогуна даярдануу максатында. Бирок ошол жолдоштук беттештердин бардыгы кайра тескерисинче биздин футболчуларды чарчатып, аларга көбүрөөк баягы жалпак тил менен айтканда нагрузка берип, көп жүк оор жүк берип, кыскасы аларды чарчатып койгонун биз байкаганбыз. Биздин жаштарыбыз менен мындай нерсе болбойт деп биз толук менен ишенебиз. Анткени аябай эле көп оюнду өткөрүп коюшту, чарчаган жок жана болушунча аракет кылып Австралия курамасы менен татыктуу ойноп жана татыктуу жыйынтыктарды алып келет деген ойдобуз. Ойдо эмеспиз, эми үмүт кылабыз.
туугандар, ушуну менен видео аягына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө бул биздин каналыбызга катталып, жана биздин Telegram каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңар.